Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Сиздер менен мен врач-гинеколог Айпери Соорбекова. Сиздерден келген түз эфир аркылуу сиздерден келген суроолорго жөнөкөй, жеткиликтүү өзүбүздүн тилде түшүндүрүп бермекчимин. Бирок эскерте кетчү нерсе, өзүңүздөр да карап көрүп билбегенден кийин эфир аркылуу дары дармек айта албаймын жана бул туура эмес деп эсептеймин. Туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Сиздерден суроолор келгенче мен кыска, нуска гинекологиялык бир тема айтып өтөмүн. Дайыма билесиздер, бүгүн этекирдин бузулуусу боюнча айтып берейин. Себеби эң көп кездешкен пациенттердин кайрылуусу боюнча эң көп кездешкен көйгөйлөрдүн бири этеккир. Биринчи нормада кандай келишин айтып берип өтөйүн. Анын аралыгы 24 күндөн 38 күнгө чейин болуш керек. Эсептегенде биринчи келген күндөн кийинки этеккирдин келгенине чейинки аралык. Келгенде жатып ооруп калбашыңыз керек. Обезболивающий ичмейинче чыдабайм дегендер бар. Андай болбош керек. Бөлтөк уюган кандар, кан жоготу көп болбош керек. Жана жалпысынан алганда анын узундугу, узактыгы 7-10 күндөн ашпашы керек. Анан кээ бирлерде бир айда 2 жолу дагы болбойт. Эгер айдын башында, айдын аягында келсе, норма, но ар 15 күн сайын этеккирдин келүүсү бул норма эмес. Эми сиздерден уже суроолор келип баштады. Суроолорду бул жактан окусам мага удобно болчудай. Суроолор. Бул жактан ачылгыча. Так, ылдыйга түшүрүп. Саламатсызбы, боюмда бар дейт. Бетиме аябай безетке чыгып жатат. Эмне кылсам болот? Биринчиден, бетке огрилер чыкканда 3 нерсени текшериш керек. Биринчиси бул чындап эле сизде косметологический проблема болушу мүмкүн. Экинчиден, женский жактын гормондору. Анан үчүнчүдөн бул ичеги карындын оорулары. Эгерде сиздин чекеңизге мындай эгиңизге, чекеңизге көп чыккан учурлар болсо, бул көбүнчө бизде гинекологияга байланыштуу. Бул көпчүлүгүндө чыгат. Эгерде мужской гормон көп болсо, анан кээ бир пролактин, ТТГларда дагы чыгат. Ошондой эле ушул жерге дагы көп кошумча чыгат. Суроолорду бул жактан окуган, чтобы меники айдын башында, анан айдын аягында бул кандай? Бул нормага кирет. Саламатсызбы, овуляцияны кантип эсептейт, түшүндүрүп бериңизчи дейт. Овуляция орточо эсеп менен алганда 14-күнү болот деп эсептелинет. Бул этеккириңиздин биринчи келген күнүнөн баштап эсептегенде. Бирок бул баягы биз адамбыз да бардыгы бири-бирине математикадай окшош эмес. Ошон үчүн 14-күн бирок плюс-минус 2 күн деп эсептелинет. Себеби бизде практикада болгон 12-күн эле овуляция берген аялдар бар. Кээ бирлер араң барып 18-19 күнгө барып жарылгандар. Дюфастон ичкенде толуп кетеби или башка нерседен болушу мүмкүнбү? Дюфастон ичкенде көбүнчө аппетиттер табит ачылып калышы мүмкүн. Ошону контролировать этиш керек. Себеби эми курсак тойгузуп, жеп бүткөндөн отуруп, да бир нерсе жегим келип атат, тойбогондой болдум десе, бул табиттин ашыкчалыгы. Ошону контролдошуңуз керек. Саламатсызбы, азыр менин 42 неделя боюмда бар, бирок толгоо жок болуп атат. Акыркы УЗИ боюнча 2 неделя мурун 3800 грамм болчу, большой плод болуп. Большой плод деп 4 килограммдан ашканда эсептелинет. Андан 42 неделя, эгерде этеккириңиз менен эсептегенде 42 неделядан өтсө, сиз уже роддомго барышыңыз керек. 40-41 болсо күтүңүз демек, мен 42, но 42 толук болсо уже барыш керек. Кандайсыз, мен төрөй электе эле полип деген сизде тужейкин төрөдүм, өзү түшүп калышы мүмкүнбү? Полиптен 2 түрү болот. Шейкаңызда, анан кийин матканын ичинде. Матканын ичинде болсо дагы түшүп калышы мүмкүн. Төрөт учурунда, себеби ал полип кичинекей эле, баягы
сөйкө сыяктуу эле араң илинип турган полиптер болсо, практикада дагы болгон ошондойлор. Полип болгон, анан кийин боюнда болуп калган, пока ошол менен төрөттөн кийин кайра контролго келген, кайра кийин бул шейкадагы полип кайра кийин эме көргөн эмеспиз креслодон, значит бул өзү түшүп калган. Кийинкиси боюмда бар экинчи триместр кандай комплекс витамин ичсем болот? Мен биринчи айтат элем, витаминный комплексти бардыгы мындай чекеден баарыбыз ичишибиз керек. Төрөткө чейин, төрөттөн кийин дагы бирок деген жери бар. Эгерде сиздин витаминиңиз железо же витамин D, эгер ушул гемоглобиниңиз аз болсо, мен айтат элем кошумча гемоглобинден дарысын ичишиңизди. Себеби муну кантип түшүндүрүп берсем, мисалы үчүнгө сиз айлык аласыз ар айда, айлык аласыз. Айлыгыңыз балким мындай өзүңүзгө жетет, ар айда бир калыпта жашаганыңызга төлөйсүз, баскан турганыңызга, жеген тамак ашыңызга, коммуналдык услугалар баарын төлөйсүз, сизге жетиштүү болуп атат. Бул сиздин эч кандай карызыңыз жок болгон учурда. А эгерде сиздин карызыңыз бар болсо, анын үстүнө сиздин өзүңүздүн жашаган үй бүлөңүзгө андан сырткары дагы акча керек. Демек сиз еще көбүрөөк иштеп, доходуңузду көбөйтүшүңүз керек. Ошол сыяктуу эле сиздин организмиңизде витаминдердин карызы жокпу, жетиштүүбү, мындайча айтканда дефицит жокпу? Биринчи ошолордон кутулуп, көбүрөөк дозада витаминдерди ичип жетиштүү ичишиңиз керек. Анан бир уровенде, бир калыпта кармашуу үчүн ошол күнүмдүк комплекс витамин деп жазып, анан ошону ичиш керек. Мындайча айтканда, карыздан кутулуп, анан өзүңүздүн бир калыптагы жашооңузду кете беришиңиз керек. Себеби комплекс витаминдерге жазылган суточный доза мынча. Сиз аны ичесиз, ошо менен ичип эле калбайсыз, ал расход дагы болот. Кетишин дагы эске алыш керек. А боюңузда бар болгондо витаминдерге кандай муктаждык бар экендигин баарыңыздар жакшы билесиздер. Айпер эже саламатсызбы дейт, Сымбат. Сымбатка салам дагы. Мындай кылып окуйн, чтобы сиздерге эки эмеден окутам бул жактан, чтобы экранга жакын болбош үчүн. Менин дагы боюмда бар, өтө жакшы дейт. Геморрой беспокоить этип атат. Канап жатат, кандай кылсам болот? Врач жазган, свеча салдым, болбой жатат дейт. Сымбат, эгерде запор бар болсо, ошону бүтүрүш керек. Запор болуп, бирок дарылана берсеңиздер, геморрой кайра күчөп кете берет. Ошого проктологко кайрылыш керек. Если болбосо мага WhatsAppка жазып көргөн, айтам, или шаардасыңбы, каяктасың, байланышып көрөлү. Ошто кайсы гинекологду сунуштай аласыз? Ошто Айганыш Кадырбекова деген не только жакшы гинеколог да, жакшы инсан катарынан эсептеймин. Биз бири-бирибизди тааныбайбыз, тааныган эмес болчубуз, мурда ушул онлайн тааныш болгон деп айтсам дагы болот. Ошентип мындай ошто биздин пациенттерибиз бар, же ошко кете турган, же Баткенден болсо, мен Айганыш Кадырбекованы сунуштай алам. Саламатсызбы, гормондорго сахардын дарысын ичип атат го, бир эжем, зыян эмеспи? Бизде гинекологияда ошол сахарный диабеттин дарысын иче турган диагноз бар. Аялдардын боюнда болуш үчүн биз ошону кошумча дары катары ошол колдонулат. Ошон үчүн биз мисалы үчүн бул жерде мен эле пациенттерге ал дарыларды жазганда эскертип айтам. Эгер вдруг ушул дарыны ичип атып, баягы болуп калат да, көрөт, дары мону ичип атам десе, бул сахардын диабет го десе, алып туруп терезеден ары карап ыргытып ийбеш керек. Эскертип коюш керек. Чочуп кетип, ичпей коюп токтотпоңуз. Бул ошол сахарный диабетте ооругандар иче турган дары деп. Канча неделяга чейин учетко турса болот? Канчанчы неделяга чейин? Негизи учетко 8 жумадан 12 жумалыкка чейин учетко турганга жетишип калышыңыз керек. Канчалык эрте турсаңыз өзүңүзгө жакшы. Эже дейт, эрозияны күйгүзгөнмө 1 ай болду. Табарсык дагы деле ооруйт. Ошондой болобу өзү? Эгер буга чейин табарсыгыңыз күйгүзгөнгө чейин мурда ооруп цистит болуп жүрсө, демек бул күйгүзгө менен байланышы жок.
Эгерде сиздики балким эшне келерде азыр ооруп аткан болушу мүмкүн. Эрозияны күйгүзгөндөн кийин 1,5-2 ай аралыгында этек кири бузулушу, алдыңыздан көбүрөөк выделение кан аралаш келиши бул норма болуп эсептелет. Эгер сиз чыдабай жатып ооруп калсаңыз же пат-паттан сийсеңиз, лучше врачка барыңыз. Нитевой лифтинг же лазерное омоложение кайсы бирин сунуштайсыз? Рахмат. Негизи интим пластика, интим бул жакты баягы кеңейгенди кичирейтүү боюнча өтө түрлөрү көп. Сизге кайсынысы туура келет? Канча жаштасыз, канча төрөт болгон, эмнелер сизди беспокоить атат? Кошулгандабы, же жел чыгып атабы, же мындай караганда көрүнүшү өзүңүзгө жакпайбы, же сизди кармай албайсызбы? Ошолорго карап, анан кийин гана бул сунушталат. Бул сизге жакшы, бул сизге жакшы деп айтканга болбойт. Сиз мисалы үчүн азыр сурашыңыз мүмкүн да, пальто жакшыбы же куртка жакшыбы деп. Айтат элем, кандай жумушта иштейсиз, күндө суук жердесизби, же балким ким болуп же иштейсиз, же размериңиз канча, боюңуз канча, сизге кайсы түрү жарашат. Ошол сыяктуу эле сизди көрмөйүнчө эчтеке айта албагандай эле бул жерде дагы ошондой. Саламатсызбы Айпери эже, месячныйм 2-3 айдан бери келбей жатат. Эмне кылсам болот? Эгер 2-3 ай болсо бул көп. Биринчиден УЗИ өтүңүз. Жок, биринчи, эгер сиз замужем болсоңуз, то есть жолдошуңуз бар болсо, тест жасашыңыз керек. Тест отрицательный болот, андан кийин УЗИ жана гормондорду текшериш керек. Врачка барыңыз, 2-3 ай бул көп. Кийинки суроолорго. Витамин D аз экен. Анда жетиштүү дозада витамин D ичишиңиз керек. Саламатсызбы, эрозияны сөзсүз күйгүзүш керекпи? Толук видео тартылган бул боюнча, баракчамдан көрсөңүз болот, бирок дагы айтып өтөмүн. Эрозия негизи бул нормага кирет. Мурда билесиздер, бардык эрозиялар күйгүзүлчү, бирок акыркы маалыматтардан бул эрозия нормага кирет деп эсептелинет. Бирок деген жери бар. Эрозия экиге бөлүнөт. Мен жөнөкөй тилде түшүндүрүп айтып берейин. Мен жакшы же жаман деп эрозия деп айтып коем. Бул дисплазиясы жок, дисплазиясы бар. Же предрагы жок, же предрагы бар, 7-10 жыл өткөндөн кийин жаман орго өтүшү мүмкүн деген экинчи эрозия болот. Эмеге ошону экиге бөлүп айтайын, жакшы, жаман эрозия деп. Эгерде сизде жакшы эрозия болсо, бул эч нерсе кылбайсыз, бирок наблюдениеде болушуңуз керек. Күйгүзгөндөрдүн кажети жок. А эгерде бул жерде сизде дисплазия деп чыкса, жаман эрозия болсо, анда сөзсүз түрдө ошол күйгүзүү же хирургический метод деп коет, ошондой дарылоону сөзсүз жасаш керек. Сизде жакшы эрозиябы же жаманбы, каяктан билебиз? 3 анализ, онкоцитология, ВПЧ вирустарына жана кольпоскопиянын жардамы менен. Мисалы үчүн кольпоскопия жасаганда түшүндүрүп айтып берейин. Мисалы үчүн кольпоскопия бул аппараттын жардамы менен көрүлөт, анан кийин ушундай колуна эме берет. Мисалы үчүн бул жакшы нормадагы шейка деле, барысы жакшы, мынакей. Йод кара эмне экен деп чочуңуздар, бул йод пробасы, жанында уксус проба бар. Булар бизге жаман оорунун барбы, жокпу билгенге болот. Андан кийин бул сүрөттө эми мен сиздерге биринчи норманы көрсөттүм, мисалы үчүн. Бул сүрөттө мына кадимкидей эле эрозия турат, могу кызарган, Биринчи сүрөттө көрдүңүздөр, эрозиясы жок. Йод менен боёгондо уксус чачканда мына бул жакшы эмес белги. Бул белги, ушул нерседен бул кутулуш керек деген сөз. Мындан дагы эмелери бар. Мен сиздерге бир эле примерин көрсөттүм, чтобы түшүнүктүү болуш үчүн, салыштырыш үчүн. Ушул бул 3-чү метод болуп эсептелет. Кээ бир учурда болот практикабызда онкоцитологиясы норма таза келет, ВПЧсы дагы таптаза. Көз менен караганда эрозия эле бар, аппаратка салып пробаларды уксус чачып, йод менен байып көргөндө, мынакей мен деген жаман ачактар ошол
дисплазиянын белгилери байкалат. Алардан болсо кутулуш керек. Күйгүзүү жолу менен күйгүзүүнүн дагы өзүнүн методдору болот. 3-4 түргө бөлүнүп кетет. Кайсынысын тандаш үчүн ошол жаман ачактардын границаларын билип, анан кийин ар бир аялга жасалат. Бул жактан кетип атканбыз суроолор. Саламатсызбы дейт. Эмне себептен 8 айга барган иштен чарчап калышы мүмкүн? Кайра канча айдан кийин кайра даярдана берсе болот төрөткө? 8 ай демек төрөт болгон сиз 1 жыл жакшы сактанып, анан пландардын алдында бүт текшерүүдөн, азыр дагы төрөттөн кийин бардык текшерүүдөн өтүп коюңуз. Анан пландаганга 3 ай калганда дагы толук текшерүүдөн өтүп, кайра бул нерсе кайталанбаш үчүн жакшы даярдыктан өтүңүз. Эми причиналарын санап өтсөк, биринчиден бала тараптан, экинчи чоң бөлүк эне тараптан бөлүп алайлы. Эң көп себептердин бири бул вирус, анан жугуштуу инфекциялар же воспаление болуп эсептелет. Вирустардын ичинен даже мисалы үчүн сиз башкы жаңы эле боюңузда болгондой же төрөйүн дегенде даже грипп болуп калсаңыз дагы бул балага өзүнүн минусун тийгизет. Андан сырткары какой-то бир стресс, травма алып калган болушуңуз мүмкүн. Балага кислород жетишпей калган кандайдыр бир абал болгондагы ичиңизден анан чарчап калган. Төрөтөн баягы витаминдердин жетишсиздиги, гемоглобиндин астыгы, тондун өзүнүн воспаление болуп калышы себеби бардык тамак ашты, питанияны энеден балага ортодо тон алып берип турат. Ошол тон өзү камсыз кыла албай калса дагы баланы ушундай ичтен чарчап калышка алып келет. Андан сырткары бала дагы проблемалардан бул бала түйүлдүк болуп сиздин ичиңизде болгондо кандайдыр бир тубаса оорулар болсо, пароктор болсо дагы ичтен айына жетпей чарчап калышы мүмкүн. Анан толук причинасын билиш үчүн баягы гистология анализдер болот. Анан өзүңүздү карап, бүт анализдериңизге карап, анан кийин айтса болот тактап. ТТГ высокий чыгып атат, эутерокс иштешти, балага зыян эмеспи ал? Эгерде сиздин боюңузда бар мезгилде ТТГ высокий чыкса, бул негизи андай болбошу керек. Врач жазып берген болсо, наоборот, сиз балага зыян кылбашыңыз үчүн ал дарыны ичишиңиз керек болот. Жалал Абад шаарынан дагы күчтүү гинекологдорду айта кетиңизчи. Гинекологдор көп Жалал Абадты жакшы билбеген үчүн толук айта албаймын. Эгер Ошко жакын болсоңуз, Ошко барсаңыз болот. Спираль салдырайын дегем, этек кирден кийин канча күндө салдырса болот? Этек кир бүтөрүнөн баштап, этек кирдин 19-күнүнө чейин. Этек кир бүткөндөн кийин 19 күн эмес, келген күндөн баштап эсептеген. Андан кийин салдырганга болбойт. Беременныйларды учетко алып карайсыздарбы, канча сом болот? Беременныйларды азыр учетко албай жатам. Неге дегенде биз операцияларга кетип калабыз, канчага созулушундагын билбейбиз. Ошон үчүн бул жерде очередте көпкө күтүп калышы мүмкүн деп пока учетко беременныйларды албайлы. Эми биздин клиникада Карин Тимурхановна беременныйларды көзөмөлдөйт, сону кылып карап берет эгер келсеңиз. Саламатсызбы, меники нерегулярный болуп жатат, месячный. Сөзсүз түрдө барып врачка кайрылыңыз. Гормональ нарушение болушу мүмкүн, воспаление болушу мүмкүн, пролактин көп болушу мүмкүн, тестостерон көп болушу мүмкүн, кисталар болушу мүмкүн, матканын ичинде полип, гиперплазия эндометрия. Бул эң көп кездешкен причиналардын бири. Андан сырткары баягындай уже кандай десем, убактылуу деген учур болот. Мисалы үчүн сиз жер которсоңуз, түнкү жумушка жайгашкан болсоңуз, ушул айда 2-3 ай мурун диета кармасаңыз, же наоборот тамактануунун кандай составын өзгөрткөн болсоңуз, же катуу бир стресске кабылган болгон болсоңуз дагы этек кирлерди бузуп кетет. Стресстердин
эң биринчи орунда күчтүүлүгү боюнча катуу тийген бул жакын жоготуу. Андан кийин үй бүлөдөгү аял эркектин ортосундагы проблемалары, даже ажырашуулар дагы көп стресске алып келет. Ошол учурларда дагы аялдар этек кирлери көп бузулат. Колум келишинче андай учурларды ары түртүп койгон жакшы. Салмасызбы, гинотардиферонду ичте деле 2-3 штуктан ичте деле, 2 мал бир таблеткадан ичсем туура эле болобу, каным 114 экен. Мен сиздин анализдериңизди бүт карап көрүп туруп, мончадан ичиңиз деп айтпайм. Эгер врачыңыз жазып берген болсо, ошондой кылып ичиңиз. Себеби бир эле гемоглобинге карап биз назначение жазбайбыз. Противозачаточный өз алдынча кабылдап, кайра таштап койсо эч нерсе болбойбу? Нет, нельзя. Биринчиден противозачаточный ошол бойго бүтүрбөөчү дарылардын түрү аябай көп. Аны сиздин жашыңызга, диагноздарыңызга, сизди эмнелер беспокоить этип атат, ошолорго карап туруп биз ар бир аялга өздөрүнө тандап беребиз. Баягы ар бирине кийим тандаганда эле сага бул ак көйнөк болот, сага кызыл көйнөк жарашат, сага көк көйнөк жарашат дегендей дарылар дагы ошентип тандалат. Анан өзүңүз биринчиден өзүңүз тандап ичкениңиз болбойт, экинчиден бул таштап койгонуңуз тагын. Таштап койгондон кийин месячныйлардын бузулушуна алып келет, эмчектердин ооруларын пайда болуусуна, кисталардыкына. Негизи нежелательно мындай кылганыңыз, нарушение кылганыңыз жарабайт. Айпереже, жакшысызбы дейт. Сүйүнчү, биз 2 бөлөк болуп алдык. Рахмат сизге. Мен адашпасам, бул алыстан жазып атат мага. Парвина, куттуктаймын. Аман эсен кутулуп алышың менен балаңа ден соолук, апасына дагы ден соолук, өзүнүн аркасынан эже сиңдилерин ээрчиткен бөбөктөрдөн болсун. Өзүңдү тият кыл. Парвина, Азамат. Бул пациентка өтө жоопкерчиликтүү, өзүнүн эмесине, ден соолугуна кам көрүп, анан ар бир айткан нерсени так кылып, могул күнү ушуну өтүп кел, ушул анализиң же ушул УЗИни көрсөт десек, бүт алып келип эртең менен ушул жерде күтүп турчу. Азамат кыз. Алыста болуп калган үчүн анан калганын телефон аркылуу байланышып турганбыз. Кыргызстандан эмес. Кандайсыңар, спираль этек кир келе электи салса болот. Этек кириңизге бир жума калганда салганга болбойт. Себеби вдруг сиз ошол ойдо боюңузда болуп калышы мүмкүн. Айтат го кээ бирлер. Жаңы эле спираль салдырдым эле, карасам боюмда бар экен деп. Мына ошонун баардыгы этек кирге чейин салынып калган, спиральдан болуп калат. Дагы бир мындай сиздин сурооңузду эметпей калыпмын. Спираль этек кир келе электе салса болом. Мне кажется, может быть, сиз эмизип атып этек кириңиз келе элек болсо, ушундай суроо берсеңиз керек. Бала эмизип атып этек кир келе элек, спираль качан салса болот? Сиз тест на беременность же ХГЧ тапшырасыз, боюңузда жок экенин билип, УЗИ дагы өтөсүз, анан кийин салса болот, этек кир келбесе дагы. Постоянный, регулярно келип аткан месячныйда сөзсүз после месячных салыш керек. Саламатсызбы, кандилома кайдан болот, белгилери кандай же билинбей жүрүп өрчүп кетеби? Кандилома эми биз баягы башка жактагы кандиломалар боюнча эмес, именно ошол гинекология өзүбүзгө караштуу женский жактын кандиломалары жөнүндө айтып берейин. Бул көбүнчө ВПЧ вирустан чыгат. Анан алардын түрлөрү болот. Бат көбөйүүчү, көбөйбөөчү, сөзсүз алыш керек, албай эле жүрө берсеңиз эч кандай зыяны жок, балага зыяны бар, зыяны жок экенин билиш үчүн эми аны карап көрүш керек. Креслода эгер өзүңүз үйдөн кайтып билем десеңиз, баягы опасный кандилома түрү сырткы жагында, ичкисин только врач айта алат. Сиз өзүңүз күзгү менен көрө ала турганы улам тез эле бир жуманын ичинде же күн сайын ал көбөйүп бажырап чыга берет. Биякта сүрөттөр бар, просто андай нерселерди экрандан, эфирден көрсөтүм келбейт. Өзүңүз күзгүдөн караңыз. Эгер ал бат көбөйүп аткан түрү болсо, срочно врачка барып туруп алдырып коюңуз. Салмасызбы, яичникте киста болсо экөөндө тең боюнда болбойбу? Негизи кисталар нежелательно. Киста, кичинекей киста, орточо киста, чоң киста болуп турат.
Анан түрлөрүнө жараша 5-6 түрү бар. Эндометриоидный, дермоидный, фолликулярный деп. Анан кисталарды мен 2 топко бөлүп коем, жөнөкөй тил менен айтканда. Өздөрү кетип калуучу же өздөрү кетпей турган. Эгер өздөрү кетип калуучу кисталардын түрүнө кирсе, коркпоңуз, боюңузда болот, алар кийинки айда эле уже өздөрү 1-2 ай аралыгында кетип баштайт. Бирок деген жер бар. Ошол кисталар эмнеге сизде пайда болду? Демек, организмиңизде бирдемсе что-то не так. Или гормондоруңуз же воспалительный процесс же пролактиндерде проблема же ТТГ щитовидкаңызда. Ошон үчүн сөзсүз ошол кошумча гормондоруңуздан текшертип коесуз. А эгерде андан башка кистанын түрлөрү болсо, дермоидный, эндометриоидныйлар болсо, кош бойлуу болушуна тоскоолдук бериши мүмкүн. Бирок 100% эмес. Кистасы болуп туруп деле боюнда болуп келген пациенттерди дагы көргөнбүз. Кош бойлуу убакта кантип бат көтөрсө болот? Башым айлана берет, алыска баса албайм. Биринчиден, боюңузда бар болсо, сөзсүз өзү боюнда бар мезгилде төрөгөнгө чейин кандын дарыларын ичиш керек. Бирок канча дозада, канча мал ичишти сизди наблюдать эткен учурдагы врачыңыз жазып берет. Анан кээ бирлер бар, дарыларды жазып берсек дагы только мен анар жейм, уйдун тилин алып келип бышырып жеп атам. Дагы эмнелерди айтат, баягындай аралашма миотко бал менен сухофруктуларды аралаштырып жеп атам дейт. Булар сизге жетишсиз болушу мүмкүн. Анан кийин чоң сурок болгондо, баягы азыр сурагандай, эмнеден чарчап калды, эмнеге эрте төрөлүп калды дегендер болбош үчүн, эмнеге шишидим, эмнеге давлениям, эмнеге белок сийдикте чыгып атат дегендер болбош үчүн эң жөнөкөй жана эң опасный бул ошол гемоглобинге көңүл буруш керек. Себеби гемоглобини ылдый аялдарда башка оорулар аркасынан ээрчип жүрөт. Мен мындай айтып коем дайыма эле. Анемия, гемоглобин бул магнит сыяктуу, өзүнүн аркасынан башка бөлөк ооруларды паровоз сыяктуу болуп, магнит болуп ээрчитип жүрө берет. Ошон үчүн тамакты дагы жеңиз, и дарыны дагы. Жана айткандай, карыздан жакшы биринчи кутулуп коюңуз да, анан күндө тамак аш, комплекс витаминдер менен төрөтүүңүзгө чейин бир калыпта кармап кетиңиз. Анан кайра карызга батып калбаганга аракет кылыңыз. Линдине жырбай ичип жаткан кантип токтотсом болот? Врачыңыз менен, жазган врач менен байланыш керек. Сизге канча айга жазган, эмне максатта жазган, сактануугабы, же полиптерди алдыргандан кийинби? Анан канча ай жетиштүү болду, токтотсоңуз болот десе, упаковканы аягына чейин ичилет, андан кийин гана токтолот. Саламатсызбы, кока палочка кандай коркунучтуубу? Палочки деген муну сүйүш керек. Ал жакшы нерсе. Андан коркпош керек. Себеби канчалык палочки деген мазокто көп болсо, ал сизди коргой турган микробка кирет. Башка микробторду жолотпостон ошолорго каршы иштей турган, мен жөнөкөй тилде айтып атам, мындайча айтканда сизди защита кылат. Же сиздин армия десек болот. А кокки тоже бул өзүңүздүн микроб. Бирок палочкидей сизди защита кыла турганга кирбейт. Ал кокки палочкилер азайып калганда өздөрүнчө баштарын көтөрүп чыгып баштайт. Атакалар ал жакта деле болот, жашап жүрөт. Бирок экөөсү тең сиздин оюңузда болушу мүмкүн. Күйөө мага жугусту же жокпу, кайдан менде чыкты деп. Жок, бул өзүңүздүкү. Эч кандай бул жерде жуккан эмес. Назира Ириспаева, Айпери ишине ийгилик дейт. Чоң рахмат, Назира жеке. Этек кир келгенден кийин канча күндөн кийин салдырса болот? Этек кириңиз бүтөрү менен спираль жөнүндө сурап керек, Мүмкүн болушунча этек кир бүтөрү менен бүтүп аткан учурда салынат. Менде 2 жылдан бери нарушение менструального цикла, толтура гормон иштим, турбам спайкат деп аштырдым, такыр нормага түшпөйт. Бул результат менен эко кылбай эле бойдо болтурса болобу? Эгер турбаларыңыз жабык болсо, анда эко кылыш керек болот. Эгер турбаларыңыз ачык болсо, гормондорду оңдогондо боюңузда болуш керек болчу. Анан экобу же өзүңүзбү, бул ар бир пациенттин бул өзүнө карап анан айта аласыз. Себеби бул баягы серьезный кадамдарга кирет да, эко жасатыш керек же жок деп. Эко жасатпаңыз жүрө берсең, балким сиз азыр 40 жаштасыз.
өзүңүз күтүп боюмда болушун деп убакыт коротконуңузда 42-43 барып каласыз. Анда эко дагы проценттин баягы гарантиясын аябай аз берет. Саламатсызбы, аднекситти түшүндүрүп бересизби? Аднексит деген бул сиздин яичниктер. Яичниктер ошол матканын эки жанында жайгашкан эне бездери, сиздерге уруктук берген, гормон берген, бизди бүт башкарып турган ошол биздин яичниктер болот. Ошол яичниктин воспалениясын аднексит деп коет. Саламатсызбы, зоб бар экен, менде боюмда бар 25 жума. Боюңузда бар плюс зоб болсо, общий эндокринологко барып, бүт айткан анализдерин, УЗИлерин өтүп коесуз. Эгер норма десе, норма эмес десе, анда айткан дарылардын бардыгын ичиңиз. Суроолорум жооп кетти азыр. Ылдыйга жабалы кайра. Так, жогору. Басылып кетти. Саламатсызбы? Менин көкүрөгүмдө кистозный мастопатия деген боюмда болбой жатат. Көкүрөгүм учуп кычыша берет. Маммологторго консультацияга барышыңыз керек. И кошумча гинеколог, эндокринологдон дагы чогуу көрүш керек. Себеби эмчек менен женский жактын гормондордун ортосунда байланышы болот. Саламатсызбы, Айпереже дейт. Сизге 1 жыл болуп калды, көрүнүп келип боюмда болду. Аллахыма шүгүр, сизге аябай ыраазымын. 3 жыл болду эле боюмда болбой жүрүп, сиз операция болдум эле дейт. Аябай жакшы отзыв экен. Чоң рахмат. Муну скриншот кылыш керек. Кайдан? Биринчиден, сизди куттуктаймын. Өзүнүн аркасынан көп ини сиңдилерин ээрчиткен балдардан болсун, өзүңүзгө ден соолук, андан кийин өзүңүзгө келип жакшы тыгып алгандан кийин аралыктарын 2 жыл кылып, андан кийинкисин дагы пландай берсеңиз болот. Отзывыңыз үчүн чоң рахмат, очень приятно мне. Поликистоз яичник менен төрөсө болобу? Бойго бүтпөгөн диагноздордун ичинен ушул поликистозду жакшы, туура, так, анан пациент дагы жоопкерчиликтүү болсо өтө жогору результат көрсөтө турган диагноздордун бири. Просто мунун дарылагандын өзүнүн 2 этабы болот. Биринчи этапты биз 3-6 айга чейин колдонуп көрөбүз, анан болбосо экинчи этапка өтөт. Бул менен боюңузда болсо, сонун болот. Эгер ашыкча салмактарыңыз болсо, биринчи салмак түшүрүүдөн башталат. Ошон үчүн аны да караңыз. Андан кийин сөзсүз гормондор. Папиллома оорутуп жатат жатындын сырткы жагында. Папиллома жатынга чыкпайт. Может быть, женский жагыңызды адаштырып айтып аткан болушуңуз мүмкүн. Папиллома болобу, кандилома болобу, дары-дармек менен чачып кетпейт. Буларды удаление кылыш керек. Эже циститти кантип дарыласа болот? Сидигим канга айланып кетти. Эртең мененки сидигиңизди анализге тапшырып, бөйрөктөрүңүздү УЗИге тартып, анан врач урологко же гинекологко алып барышыңыз керек. Эфир аркылуу жогоруда дагы айтып өтөм, дары-дармектер айта албаймын, бул туура эмес деп эсептейм. Сиздерди өзүңүз карап көрүп билбегенден кийин айтканга болбойт. Саламатсызбы, мага расширение вен матки деп УЗИде айтты, бирок гинеколог коркунучсуз дейт, Москвада турам. Бул биринчиден варикоздор эмнеден пайда болот? Кыймылдын аздуулугунан да, анан бойдо бар мезгилдерде пайда болот. Себеби тоже кан жүгүрүшү кыйын болот. Ал жакта матка бала баягы веналарга өзүнүн эмесин келтирет, нагрузка. Эми бул сизде кайра аркага кайтып жоголуп кете турган дарылары болбойт. Эгер бутуңузда болсо да карап, көрөбүз, бул вариант десек, маткадагы только УЗИ аркылуу гана билинет. Эми сиздин максат мындан ары аны күчөтпөш. Анын коркунучу жок, коркпосоңуз болот, бирок мындан ары баягы көбүрөөк кыймылда болуңуз.
Көбүнчө айтышат, баягы швеяда иштейт элем же мындай отуруп иштейбиз, кыймылыбыз аз деп. Ар 1 саат сайын улам туруп, баягы көнүгүүлөрдү жасап коюуну адат кылып алыңыз дейт элем. Саламатсызбы, мен сага көрүнөйүн дегем. 9 ай болгондо ичимден жүрөө токтоп калды. Ошол карточканы алып барышым керекпи? Боюмда бар да анализдеримди же кереги жокпу? Ал карточка негизи колго берилбейт, а БНК-дагы роддомдо калат. Өзүңүз бөлөк, эгер колуңузда бар анализдериңиз менен келсеңиз болот. Жакшы нерсе болуптур, айга жетип 9 ай деген эмне деген убакыт. Ничего, Кудайдын өзүнүн бизге планы бар дегендей. Муну бериптир сизге Кудайым. Дагы буюрса дагы көп наристелерди берет. Кудай бир нерсе менен бизди сынаганда аркасынан чоң белек берип турат. Ошон үчүн Кудайга эме кылыңыз, кандай айтсам, дуа кылып, жакшы нерселерди аркасынан кубандырсын деп. А так анализдериңиз менен келсеңиз, карап көрүп беремин. Таң көп балалуу болосуз, буюрса бар алдыда. Саламатсызбы, фосфомет боюнча балдарга зыян эмеспи? Балаңызга азыркы учурда ичкизгенгеби, же боюңузда барбы, ошону айтсаңыз болмок. Эгер боюңузда бар болсо, ошону жазып кетиңиз. Или эме балдарга бериш керек болсо, мен жаш балдардын эмеси боюнча, яғни педиатр дегенде гинеколог. Же сурооңуз толук жазыңыз, Саламатсызбы, же кандайсыз? Жакшы, рахмат. Кээ бир суроолор аттап өтүп кетип атса, дагы мурунку эфирлерди көрсөңүз болот, же мурунку видео, баягы кыска тартылган видеолордон өзүңүздүн сурооңузга жооп тапсаңыз болот. Бул жерде кайталанган 80% суроолордун баарысына жоопторду атайын кыскача видео ролик аркылуу же эфирлерден бүт жооп бергенмин. Жооп берсем дагы эфир аркылуу кайра өзүңүздөргө бетме-бет чыгып отурам. Ошон үчүн дагы телефон аркылуу онлайн консультация бербейм, себеби бүт бардыгын уже Instagram баракчама жүктөп чыгарып койгонмун. Саламатсызбы, спираль кайсы убакытта алдырса болот? Спиральди негизи этеккирдин күнүнө карабай, кандай гана күн болбосун алып койсо боло берет. Бирок эң жакшы учур этеккир келип атканда бүтөйүн деген күндөрү алса жакшы болот. А так любой күнү алса болот. Саламатсызбы, Айпереже, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Мен 3 ай мурун төрөгөм. Азыр баскан сайын астымы бир нерсе өйкөгөндөй болуп атат. Бул опущение матканын белгисиби? Опущениялар боюнча өзүңүздү карап көрмөйүнчө бир нерсе айтыш кыйын. Эмне өйкөп атканын, балким төрөттөн кийин тигилген жерлериңиздин баягы тырыктары каткандан кийин мурда эми сизде ал жок болгон нерсе да, бул жаңы ошондой сизде учур болуп атат. Может, сизге бул мындай көнүм иш эместир. Ошон үчүн сизге дискомфорт берип аткандыр. Аны креслодан карабайынча айта албайбыз, Айгүля. Саламатсызбы, менин яичниктерим аябай азайып кетиптир. Почти бир жагында жок экен, төрөй аламбы? Эми биринчиден жашыңызды эске алышыңыз керек. Экинчиден АМГ деген анализ бар. Үчүнчүдөн сиз этеккирден канчанчы күнү УЗИ тарттыңыз. Этеккир бүтөрү менен негизи уруктуктарды карап көрүлөт, канча фолликул бар деп. Эгер бир жагыңыз деле иштебей уже жок болгон болсо деле, же мурда операция болуп алынса деле, экинчи жагыңыз бар болсо, ошол турбагыңыз ачык болсо, ошол жактан дагы боюңузда болот. Бирок яичниктерим аябай азайып кетиптир деп жазсы, негизи яичниктер деп айтылбайт, фолликулдар. Себеби бизде эки эле яичник болот, оң жана сол. Оң кулак, сол кулак дегендей элечи. Мен суроолорду дагы жылдырып алдым. Басып кетти ашыкча. Азыр жогору бир жерден токтоп баштай берели. Айпереже 3 ай мурун төргөм, буну айтыптырмын. Яичниктер боюнча дагы айттым. Фолликулдар негизи аз деп айтылат. Саламатсызбы, ишиңе ийгилик, мен мыкты гинекологум дейт. Марипечеке, чоң рахмат. Саламатсызбы, Тунук, эндометриозду кантип лечение кылса болот?
Эндометриоздун жайгашкан жери болот. Яичниктин эндометриозу, матканыкы, ички органдардыкы, баягы жанындагы соседний органдарга да айылдап өтүп жылып баштайт. Же эндометриоз шейки матки болот. Аны биз креслодон эле жатып көрсөк болот. Жаткызып туруп карап көрсөк болот. Анан сырткы половый баягы тери жагына дагы чыгып калат. Эми сизде кайсы түрү бар? Эгер эндометриоидный киста яичника болсо операция болот. Аденомиоз матки болсо гормональный дары-дармектер. Анан основном бул гормональный лечение кетет. Удаление кылган лапароскопический жол менен брюшиналардын эндометриоздору болсо, ошол жерлерде коагуляция, прижигание кылып же кесип алып коет. А так основном это гормональный. Мен боюмда бар. 2 айлык дейт. Ниторцин ичип жатам. Бөйрөккө мурун ниторцин или налицин дарыңыздын аты туура эмес келип калган. Бирок мурун билбей жүрө берген экен, бөйрөм шамалдап калыптыр деп дарылар иштим, укол дарыларды алдым, зыяны тийбейби? Сиз биринчиден учетко барып туруңуз. Анан учетко барганда толук дарылардын составын айтып бериңиз. Ушул кандай дарылар ичкен составына карап, анан кийин айтылат. Кээ бир дарылар бар. Мисалы үчүн витаминдер алар безопасный болуп эсептелет. Наоборот, ошого муктаж болот, ичсин деп айтылат. Кээ бир дарылар айла жоктон ичиле турган, а кээ бирлер такыр ичкенге болбойт, балага зыян деп эсептелет. Сиздики кайсынысына кирет, аны толук составын, списокты түзүп алып туруп, анан кийин караш керек. Эми эгерде балаңызда кандайдыр бир проблема, көйгөйлөр болсо, 12 жумалык скринингтерди өткөндө билинет. Ага чейин только учетта, наблюденияда болуп туруңуз. Тестостерон повышенно болсо эмне болот? Гормондор бузулат, этек-кир бузулат, ашыкча салмактуулук пайда болот, ашыкча түктөр, угрилер. Анан этек-кир бузулгандан кийин бул бойго бүтүүсүнө дагы тоскоолдук берет. Мунун түрлөрү болот. Кайсыл жактан чыккан этек, эркек гормону, яичниктерденби же надпочечниктерденби, канчага өтө күчтүүбү? Же бир аз эле көтөрүлгөнбү? Сиз азыр замужем или нет, бала пландап атасызбы? Ошолорго карап, сизге тактика тандалат. Кандайсыз? После медикаментозный прерываниядан кийин гино, микс, свечаны салса болобу? Сураңыз, жооп берип коюңузчу. Рахмат, ишиңизге келейт. Бая жогоруда айтып өттүм. Эфир аркылуу дары-дармектерди баягы мону колдонуңуз, бул дарыңыз жакшы, бул дары жаман деп айтканга болбойт. Тем более сиз аборттон кийинкесиз. Негизи аборт болгондо сизге таблетка алган, таблетка кимден алсаңыз, сизге берген врач после прерывания беременности толук баардык леченияны колуңузга жазып берет. Ошону аткарышыңыз керек. Эгерде жазып бербеген болсо, уже мына боюман түштү, эми уландысын эмне дары-дармек алам деп кайра врачыңызга кайрылсаңыз болот. Сурапова, да? Эже төрөгөнүмө 4 ай болду, аябай кычышып выделение келип атат. Мазок тапшырасыз, креслодон көрүнөсүз, анан дарыгерден лечение жаздырып алыңыз. Лечение жаздырганда бала эмизип атам деп эскертип коюңуз. Муну окуп кетпесем болбойт экен, азыркы погодага байланыштуу, тем более кыш келатат. Кийилбеген жылуу кийимдер болсо бериңиздерчи, балдарыма, өзүмө дейт. Ушул аккаунтта карап койсоңуздар болот. Колдон келишинче албетте жардам беришибиз керек. Фосфомицин боюнда балдарга болобу дейт. Эгер составында фосфомицин болсо, нет, боюңузда бар мезгилде бул дарыны ичсе болот. Циститтен көбүнчө берилет. Фемастон ичип атканда бойго болот, да, бойго болот. Ал сактануучу дарыларга кирбейт. Бай кийим боюнча сураган эже мага жазыңыз дептир. Бирөөлөр берде кайрылып коюңуз. Саламатсызбы, медики дейт. Меники задержка болуп жатат 4 күн, бирок тест отрицательный болуп жатат. УЗИге барсам көргөзөбү. Задержкага 10 күн болгондо УЗИден беременность бар экени көрсөтүлөт. Задержкага 1-2 күн болгондо уже тесттен көрсөтүш керек болчу. Сиз этек кириңизди дагы 15 күн күтөсүз. 4 күн болсо 15-16 күн күтөсүз, анан болбосо УЗИ өтүп врачка барышыңыз керек.
Себеби бир аз эле кечигип 10 күнгө чейин задержка болушу мүмкүн. Ошол эле эгерде грипповать этсеңиз, дары дармек ичсеңиз, кандайдыр бир организмде даже кээ бирлер арыктайм деп аракет кылганда дагы этеккилер бузулат. Сыроолор жылдыра алмайм. Эми ылдыйдан жогорудон карап кетели, анан эфирибизди токтотобуз. Пока бизди Инстаграм өчүрүп коеликте. После родов мешни келген, кайра бир жумадан кийин келип калды. Ошол нормабы? Жок, кандай болбош керек? УЗИ өтүп коюшуңузду айтат элем. Канча убакка чейин тапшырам? Суроолорду үзбөй беребиз. Саламатсызбы? Төрөттөн кийин канча убакыттан кийин спираль салдырса болот? Мешни келгенге чейин сактанбаса бойго бүтпөйбү? Мындай болот. Мен баягы эмизип атып, мешним келбей жаткан ойлопмун, болбойт деп, боюмда болуп калыптыр деп, анан абортко баргандар толтура. Ошон үчүн этек кириңиз жок болсо дагы төрөттөн кийин сактанышыңыз керек. Себеби яичник ойгонуп, мына ойгондук, урук бердик, ушулай этек киргилем деп атканда половой контакт болуп калса, боюңузда болуп калышы мүмкүн. Анан спираль боюнча келсек, спиральди эгерде кесарево эмес өзүңүз төрөгөн болсоңуз, 4-6 жумадан кийин, бул 1-1,5 айдан кийин салдырсаңыз болот. Саламатсызбы? Менин табарсыз жаган турбаларым көп тырышып калат, көпкө чейин жазылбай, ушалап жатып жазылат. Эмнеден болушу мүмкүн? Воспаление болсо, кисталарыңыз бар болсо, турбада воспалительный процесс, же ичинде ириң же суу топтолуп калган болсо, гидросальпингс, биосальпингс деп коет. Мен эми билесиздер, жөнөкөй, жеткиликтүү тилде түшүнүп берүүгө аракет кылам, туура түшүнүңүздөр. Айтарым, биринчи барып гинекологко креслодон көрүнүп, мазок тапшырыңыз, секс инфекцияларга кошуп. Андан кийин УЗИ өтүңүз. УЗИде чтобы мондай жогоруда санап өткөн киста, миомалар жокпу билиш үчүн. ВПЧ 16-18 положительный болчу, азыр отрицательный болду. Эгер азыр отрицательный чыкса, азыр ушул чыккан датадан 3 айдан кийин дагы тапшырасыз. 3 ай сайын тапшырып турасыз, 3 жолу отрицательный анализ чыгат, анан деп көңүлүңүз ток болсо болот. После родов ич катыса эмне кылса болот? Биринчиден, үй шартында эмнелер кылыш керек? Көп суу ич керек, кыймылдаш керек, анан тамак ашты карап жеш керек, чтобы ич катырбай турган. Анан баягы өрүктүн, кара өрүктүн компоттору, ошолорду жибитип туруп жеген дагы жакшы жардам берет. Анан баягы алар дагы жардам бербей жаткан болсо, бала эмизип аткан учурда уруксат берилген дарыларды дарыгерден жаздырып алып ичсеңиз болот. Мен да аденомиоз матки деп айтты, эмне ичсем болот, эмнеден улам келип чыгат. Аденомиоздо дарылагандын, спираль, даже гормональный таблеткалар бар, канчанчы степень, жаңы башталдыбы же күчөп кеткенби, узловой формасыбы, сизди кыйнап атабы, кошулганда ооруйбу, кан кетип атабы, мешниңиз 10 күндөн ашып келип атабы, сизди да канча төрөйм деген планыңыз бар, же бир эле балаңыз бар, же 5 балаңыз, же сиз 42-де, 45-десиз, же 30 эле жаштасыз, ушулардын баарын эске алып туруп, анан сизге дары-дармек айтылат, же дальше эмне кылыш керек экен деген. Аденомиоз негизи жалгыз болбойт, алардын жанында подружка диагноздар деп коем. Подружка диагноздар ээрчишип жүрөт, ошолорду дагы эске алыш керек. Эндометрий 6-5 экен, этек кирим келбей жатат. Эмнеден келбей жатканын билиш керек. Эндометрий 6-5 менен этек кириңиз келиши керек. Значит, гормональный бар. Мурда аборттор 1-2 ай мурун жасалган маткада процедуралар жокпу, ушунун баардыгын билиш керек. Бала ылдый жайгашса, бутту көтөрүп жатуу үчүн эле жардам береби? Бала негизи баягы ылдый жайгашса деген тонун айтышы мүмкүн, Эгер тону ылдыйлап, тону ылдыйга жармашып, уже жайгашып бүткөн болсо, аны жылдырганга болбойт. Анан баягы негизи бала өзү ылдыйга карап башы менен же көчүгү менен, кээ бир учурда балдар мондайдан капталынан жатып алган учурлар болот. Негизи бала ылдый деген сөз болбойт. Же тону ылдый болот, же сизде баягы угроза болуп, бала түшүп калуу коркунучу бар деген түшүнүк болушу мүмкүн. Ошон үчүн сурооңуз убакыт болбогон үчүн кайсы бирине жооп бергенге, эгерде тону ылдый болсо, бутту көтөрүп жаткан жардам бербейт.
Эмнеге дегенде тондун ылдыы жайгашып калса же тондун бала чыга турган жерин жаап жаймашалат, полное прилежание деп коет. Муну мен силерге жөнөкөй тилде кантип айтып берсем, негизи тон бул баягы плацента деген эме менен айтылат. Плацента которгондо лепешка, да, лепешка, нан билесиздер, тандырга нан жапканда тандырдын бети лепешканы алып келип туруп, камырды, нанды жармаштырабыз. Нан жармашкан жеринде бышат, ошо менен анан үзүп алабыз. Тон деле, баланын тону ошондой эле маткага келип, бир жерге кичине болуп биринчи жармашат, анан ошол жерден өсүп баштайт. Бир жол жармашты, андан биз өйдөгө бутту көтөрүп туруп жылдырып кое албайбыз. Анан төрөгөндөн кийин, төрөп бүтүп бала чыкканда киндиги тартылып, ушул матка ушул тонду өзү бала менен коштуруп сыртка, андан кийин тону кошулуп түшөт. Ал жармашкан жеринен бутту көтөрүп туруп жогору тайып жылдырып турса болбойт. Тандырдагы нанды деле жармашып турат, биз калган нан батпай калды деп ары сүрүп туруп жылдырып кое албайбыз го. Бир жармашкан жеринде ошол жерде калат. Ал эми эгерде угроза деп аткан болсо, анда кыймылдабай жатышыңыз керек, покой керек, кошулганга болбойт, оор нерсе көтөргөнгө болбойт, үйдө тиричиликтер кылбашыңыз керек. Кыймыл бутту көтөрүп жат деген, угрозада деген бул кыймылдабай покой болуш керек деген. Жогору кетип атканбыз, фосфомет боюнча айттык. Уже жогорку суроолорго сон жетип калыппыз. Рахмат Айпери, сонун кызсың, ишине ийгилик. Чоң рахмат Жунусова. Барыңыздардан колуман келишинче жооп бергенге аракет кылдым. Дагы эгерде суроолоруңузга толук жооп албай калсаңыз же жетишпей калсаңыз, мурунку бизде тартылган эфирлерди же видеолордон көрүп маалымат алсаңыз болот, же кийинки эфирлерге даярданып суроо берсеңиздер болот. Синехиге сөзсүз эле операция керекпи да. Эгерде матканын ичинде синехи болсо, гистероскопия жолу менен аны алса болот. Кайра ал пайда болбош үчүн гель, таблетка же спиральдарды колдонуш керек. Ошондой, барыңыздарга чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар, жана көп балалуу болуңуздар. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө, пока-пока. Эфир сохранить этип коем. Так.